Суу жок, свет жок, тамак жок, эч нерсе жок. Бул жакта 4 семья болуп кетет кечинде. Могул жерден бери жатышат. Азыр күндүз баары эле кетип анан кечинде толуп кетебиз да бүт эле. Ассалам алейкум урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр. Силер көбүнчө комментарияга жаздыңар кыргыз тилин боюнча. Эми бул канал кыргызча бүт бар болот. Биякта маалыматтарды алсаңар болот. Эми достор, каналга жазылгыла, көрүүдөн рахат алыңыздар. Эми баштайлык. Арбаңыздар ардактуу көрөрманым, өз үйүнөн кууп чыгарылгандар. Кеп Сүйркулов көчөсүндөгү Орто Сай базарынын жанындагы объект тууралуу болмокчу. Биз Сүйркулов көчөсүндөгү объектиге квартиралардан кууп чыгарылгандардын тагдырына кызыгып, азыр алар кайда, маселени кантип чечип жаткандары боюнча суроо узатып, интервью алдык. Свою историю хочет. Здрасте. Здрасте. Это получается все вот дольщики. Это не все, понятное дело, что это кто смог прийти, да? У всех разная история. То есть, ну, все купили здесь. Все по приобретению, у всех разные истории. Кто-то там купил, кто-то здесь купил, кто-то на каких-то условиях. Это мы будем разбираться. Я бы хотел услышать от вас историю. Вот когда попросили выселить, да, это 9 февраля произошло. Да. Вы в это поверили? Жок, биз буга чейин канча жерлерде жүрдүк да. Анан ушунча элди выселять этпейт го, титино жакта ак өргөдө бир эле кишинин маселесин президент барып чечип койду. Анан ушул жерде 80 кишини кантип чыгарат эле деп барган жерибиздин баардыгы эле ошондой айтып берди да. Биз УУДда, прокуратурада, канча көп жактарда жүрдүк да, кагаздарыбызды көтөрүп алыпчы. Анан ошондой эле бизге ошондой сөздөрдү айтып аткандан биз деп кичине спокойно эле жүрүп атканбыз да. Анан 9 февралда келип тиги Арстрой контроль, по-моему, Госстройдун астындагы ошолордун уведомлениясын алып келишти. 1 мартта бошотуп койгула деп. Ошондо деле биз ишенген жокпуз. 1 мартта жөн эле айтып атса керек, бул деген соттун чечими жок да. Соттун чечими жок эле, уведомлениянын негизинде эле чыгарбайт го деген ойдо болчук да. Анан 1 мартта келип ошо Кыргызстан боюнча эмне полк келди, эмне толтура милиционер, ар бир кишиге бир 5 милиционер болду го дейм. Толтура милиционерлер келип үйдү курчап туруп, анан чыгарып эле салды 1 мартта. Анан кийин анын аркасынан дагы эме жазып кетти эшиктерге. Биз өзүбүз эле мындай турган боюнча эле чыгып кеткенбиз. Ичинде вещилерибиз калганда, анан берден киргизбей жаткан охраналары киргизсе бир максимум 2 саатка киргизип атты да. Бир майда чүйдө кийимдерибизди алып алайлы десек, бир 2 саатка эле киргизип атты. Анан дагы эме жазып кеттир эшикке. Ошондо үйгө киргенде кыздар айтышты, 1 апрелден вещиңерди алып чыгып кеткиле деп жазылыптыр да. 4 кишиге приюттан орун берди да. Но 4 кишиге. 4 эмеге, 4 квартирага берди да. 4 семьяга. А бирок андан башка да көп да. Калгандары деле болбой эле барып кирип алды да. Ал жерде көп 4 семья эмес, андан көп да, приютта. Ошо болгону ошо 6 кишиге эме берилди. Временно, и то ал деле временно. Приюттан уже чыккыла деп атса керек, видимо. Анан кийин может тартып көрөсүңөр. Двоим только дали квартиры, пока поживите до сентября. Сентября. А 4 дали семьям, дали приют, но туда поехали больше людей, да? Ооба, бара турган жерлери жок, айла жок, ошол жака барышты да. Кээ бирлер тууган тускандарына барып, какой-то күндөр тууган тускандарына болуп аттык, анан кийин квартира снимать этип атабыз да. Вы на данный момент что делаете? Бир тууганымдын үйүндө болдум, бир 10 күндөй. Анан квартира снимать этип, азыр квартирадамын. За сколько вы снимаете? 35 000. 35 000 снимаете в месяц? 35 000 сом, да. А здесь вы уже ничего не платили, потому что было здесь свое. А сейчас вам вынуждены платить. Айла жок, ооба. Мен өзүм пенсионеркамын, 12 000 сом алам. 35 000ди кандай кылып төлөйм, мен биле албайм да. Но биринчи жолкусун эми эптештирдик. Кийинки айларын билбейм кандай кылып төлөйм. Вы где живете? Приютта жашап атам. Вот вы как раз таки в приюте живете. Это вот как раз таки 4 семьи, которые сказали, вот мы найдем вам решение, пока поживите там, да? Бизге башында квартира даярдап койдук көп балалууларга деп аким айткан, түнкү саат 4-тө
там жалдан силерге үй даярдап койдук деген, а биз ишенип барганбыз. Барсак ал балдар үйү болуп чыкты. Ал жерде вообще шарт жок. Азыр барсаңар көрөсүңөр, тамак жасап жегенге шарт жок, жасатпайт дагы экен. Неге? Противопожарный эмеси бар экен, эгер тамак жасасаң буу чыкканда иштеп кетет экен. Анан ал жерден лимиттен ашып кеттик деп, там эч нерсе койдуртпайт экен да, мына электричество иштеттирбейт экен. А как ты тамак аш? Тамак жасабайсың, только жатканга гана уруксат даярдын. Тамакты көчөдөн тамак жеп атасың. 4 балабыз менен 1 айдан бери көчөдөн тамактанып атабыз. Эмне деген акча кетти, аны эме эч ким иши жок. Кайдан акча табабыз? Так, а сколько там вы будете еще находиться? Не знаю, пока үй бергенче, үй чечилгенче, или могул жактан акчамды кайтарып бергенче жашайм да. Ал жактан бирок бир жумага деп эле айтып тур акимият алар директор бизге айтып атат күндө ыйлап. Бизге боор ачып атат, но айта албаган мен күндө айтып атат. Мен үстү жактан кызып атат, силер чыгаргыла деп. Чыгышыңар керек деп атат ал жактан. А сколько семей в итоге поехало туда? 9-8 семья жашайт да вообще-то. Из 47, 39. Кийин болсо кайра алар бир эле жумага айткан болчу акимият деп, алар тиги 2 домдо жашаган балдарды башка балдарга 2ден кроватка жаткырып бошоткон болчу да. Анан кайра бир домдо алып алды. Тиги кайра балдар жатып ошондо бир эле домдо жашап атабыз да, ошончобуз. Прям кечинде батпай адамдар ушу курткалары менен кыш кийимдерин коридордо эле жатып таң атырып атышат. Эптеп күн көрүп атышат. Күндө эртте менен чыгабыз, генеральный прокуратурага барабыз, городская прокуратурага барабыз, потом ровдга дейт, ГУДга, ГУСга ушуну менен кеч кирет. Анын кечинде барып ошол жерде как Россиядагыдай болуп бир капталыбыз менен уктап туруп кетебиз. Балдарыбыз окубай калды мектепке. Балдарыбыз окубай атат деп канча жолу мэрияга, акимияттага айттык, эч ким иши жок. Потому что ал жактан бул жака ташып келгенге шарт жок. Анан биз күндө баардык күч органдарга топтолуп барып жүрөбүз. Анан ал жака барсам балдарым алып келсем, мен тияка бара албай калам, ушинтип эле балдар окубай калды. Я хотел один вопрос задать, я задаю им всем, кто попадает в такую ситуацию. Вы в самом начале, когда смотрели здесь квартиру, изучали документы их? Биз офиске барган, квартал стройго. Через Лалафо берип, посредник менен офиске алып барган. Там Талипуан өзү менен көргөм, ал ИТУ апуларды көрсөткөн, арабтар менен болгон келишимди көрсөткөн. Аларга через нотариус берген $550,000 көрсөткөн. Азыркы мезгилде карантин, булар 6 мартта визасы чыгат, 6 мартта келет. Болгону 4 араб кол койду, бир эле араб калды. Ошол келсе эле дом бизге өтөт, оформление болот. Мен бул домду сатып алып атам. Анан силерге сразу оформление кылып берем деген. Бул жер апартамент, но мен эмелында жилой деп жаздырып берем деген да. Окей, хорошо. Там эти документы посмотрели, еще не все, конечно, надо было еще кое-какие документы проверить, но не суть. После того, как вы купили, получили договор долевого участия, да, вы его оформили в госрегистре? Нет, госрегистрге барабыз десек, ошо вот Талипова именно ошол сөздү айткан да, карантин. И вы на это как бы согласились, типа, хорошо. Бирөөнүн эле зданиясын бирөө келип антип сатып берет деп эч ойлогон жокпуз да биз. Тем более жана ИТУ апулар турса анын колунда, там Нуржанат менен турган келишим турса, берген акчалары турса, дагы через карантин болуп аткан үчүн онлайн түрдө кандай деп коет эле, бир анда кол уйган колдорунда көрсөткөн да, мына арабтар кол койду депчи. Биз ишенгенбиз да, бирөөнүн эле зданиясы бирөө кантип барып сатып берме келет. Тип азыр здания курултат. Az көчөдөн эле бирөө келип олтуруп алып бул зданияны ИТУ апуларын көрсөтүп алып эч ким сата албайт да. Вот ошондой эле ойлоп биз ишенгенбиз да. Доверились, да? Вот мына артындагы могу Чинаранын жанындагы могу стеклянный зданияда 3-этажында Осо Нуржанат жана Рыскулованын офиси болгон. Бул жерге канчалаган адам кирип чыкты, бир 100 адам жок дегенде 10 жолу кирип чыкты. Ушуна 1000 адам келип кетип атса кантип көрбөйт. Нуржан айтып атат, Рыскулова, мен көргөн жокмун, билген жокмун деп атат. А вот такой вопрос. Вот из вас кто-нибудь брал с собой, когда при покупке, юриста? Есть такой человек? Или вот все сами? То есть кто-то знакомый, по Лалафо, увидели, пошли, да? По рекламе, да? Без юриста алган. Без юриста, да, брали? Анан биз дагы карапайым эле юрист болбогон үчүн, буга чейин алданбаган үчүн ишенгенбиз да. Мен буга чейин үй сатып алгам, ушундай эле договор менен сатып алгам. Анан жашаганбыз, жашап жүргөндөн кийин алар өзү компания жашап атканда техпаспортуңарды алгыла деп өздөрү алып барган да. Мен деле азыр деле данный момент мына 2024 Орунтаев айтат, бардык компаниялар качан салып бүткөндө сатат деп атат. Мен январдан баштап ушу жылы өтө көп компанияга чалып көрдүм, дагы деле госрегистрге өткөрбөй эле сатышат. Или 50% төлөсөң өтөсүң деп атат. Кээ бир мисалы Олохонго чалып атам, 50% төлөсөң госрегистрге өтөсүң, 30%ке өткөрбөйбүз деп, когда бүткөндө. Ушун кайра эле ушундай эле воздух сатып атышат, же болбосо через
госрегистр кылбай эле саттап. Мындай көп да, эми биз көп компанияларга барып туран, тиги базарга жакын экен деп, бул мага 4-этажды Талипова детская площадка кылып берем деп, могу базарга, мектепке жакын экен деп ишенип алгам. А у вас заверено нотариально. Здравствуйте, вас зовут? Индира. Дира, получается, вы тоже, когда выселяли, вам сказали, что будет вам место. Я правильно понимаю? Да? Вы куда поехали после того, как вот попросили выселиться? 1 март күнү биз чыккан жокпуз. Мен бул үйдөн 4 март күнү чыктым. А это вот это видео, которое было в одной комнате, было много людей, это вот там вы были? Жок. Ондай тоңгон акыбалда отурабыз. Бар болчумун ал жерде. Биз эң аягында 4 март күнү чыктык. А что вы вот в эти 4 дня делали там? Үйдө жаттык. Суу жок, свет жок, тамак жок, эч нерсе жок. А сколько людей было там? 10 киши калган. Эшигибизди жаалып эле отурдук. Улам эле эшигибизди талкалап 9-этаждан баштап түштү. Мен 5-этажда жашачу элем. Ошонтип эле коркутуп эле чыгарып эле мен ошо 4 март күнү чыктым. 4 март күнү бизди чыгарганда милициянын сотрудниктери, МТУнун сотрудниктери бар болчу, МЧС, мэриядан келген. Эшибизди уже талкалап баштаганда уже аргасыздан чыктык. Чыккандан кийин андан мурун 1 март күнү мэриядан, акимден кишилер айтты, чыга бергиле, силерге үй даяр, барасыңар, бала чакаңар менен барасыңар деди. Мен мисалы 4 жашта балам бар, мен бара турганга жерим жок дедим. Силерге үй камдап койдук, чыга бергиле деди. Бирок мен ишенген жокмун ага. Болбой эле жата бердик, уже аягында аргасынан ушинтип чыкканда 4-үндө бардык, ошо Курчатовдо кризистик центрге бардык. Барсак уже ал жерде бизде место жок экен. Баткан жокпуз, физически баткан жокпуз ал жерде. Болбой эле 2-3 күн жаттык. Андан кийин уже батпай, место жок, элементарно. Койка эле место экен, условия эч кандай эчтеке жок. Балам менен мисалы тамак жасап берейин, балама каша жасап берейин десем, плитка жок, тефаль койдурбайт. Андан кийин эле уже туугандарыбызга барып жашаганга аргасыз болдук. Сколько детей? 1 балам бар. Сколько ему? Возраст какой? 4 жашта. Адам тагдырларына байланыштуу окуяларды тартып баяндоо оор. Бирок муну чагылдырбай коюуга дагы болбойт. Анткени бул азыркы жашоодо 2024-жылы болуп жаткан көрүнүштөр. Сен акча төлөп квартира сатып алып, үй бүлөң менен жашап жатсаң, бир күнү келип эле өз үйүнөн көчүп кетүүнү талап кылышууда. Жашоочулар оор кырдаалга кептелгенин көрүп турсак дагы, бул жерде унчукпай коюуга мүмкүн эмес. Анткени болочоктогу үй сатып алуучулар мындай көйгөйлөргө тушукпаш үчүн эмне кылуу керектиги, кандай документтерди талап кылууну билиши зарыл. Бул объектке байланыштуу документтерди териштирип жатканда 2 маанилүү учур көзүбүзгө урунду. Аны азыркы жабырлануучулар өз убагында байкаганда минтип көчөдө калышмак эмес. Биринчиден, квартира сатып алып жатканда мамлекеттик акты кылдат карап, жердин колдонуу багытына көңүл бурса, анда бул жер бизнеске пайдаланууга жатат деген пунктту дароо байкашмак. Ал жакта турак жай тууралуу сөз жок. Мындайча айтканда, сатып алуучу бул жакта жашаганга уруксат берилгенин түшүнүп, сатып жаткан курулуш компаниясы тарабынан мыйзам бузуу бар экенин аңдап, коңгуроо кагууга негиз бар болмок. Экинчиден, эгер курулуш компаниясы дарбазасына объекттин паспортун илип, анда имарат тууралуу толук маалыматтарды, тагыраагы бул бизнес борборбу, курулуш качан аяктайт, жоопту ким деген жөнөкөй маалыматты жазып койсо, кардар аны окуп түшүнүп, квартира катары сатып алууга болбоорун билмек. Эгер адам мунун баарын окуп билип туруп, болбой эле сатып алса, анда күнөөнүн баары өзүндө. Бирок мындай маалымат тактасы аталган объектте болгон эмес. Андыктан кардарлар сатып алуунун алдында өздөрү терең изилдөө жүргүзүшү керек эле. Азыр сиздерге биз сөз кылып жаткан маселе тууралуу бир фрагментти сунуштайбыз. Учурунда бул адамдар документтерди изилдегенде кесепеттери оор болорун билишмек. Жабырлануучулардын бири Зухра эже менен документтерди карап жатып, буларды көрдүк. Силер дагы кунт коюп көрүп, маалымат алсаңар ашыктык кылбайт. Ночью, когда покупали квартиру, столько документов вы изучали? Нет. Только Кыргызча сүрө бергиле, нормально эле. только эмеден кийин эле могу талаш болуп, уже тигилер Нуржанат компаниясы бизден үйдү талаш баштаганда пришлось да, анткени бизде бир эмеге чыгып эле
телевидение, актриски, жанагындай блогерлер келип тартканда элге сүйлөп койгон кишилер деле Нуржанат компаниясынын юристимин деп аткан Нуржан Рыскулова деген биздин элдерди сотко бере берген да. Моральный и материальный ущерб болуш керек, по-моему, ушундай кандай эле. В общем, ошентип сотко бере берген да. Анан мен нормально иштеп атам, у меня все в порядке, документтердин баардыгы как положено бар деп туруп, алар өзүлөрү алып келип берген документтин негизинде анан биз изилдеп чыктык да. Анан баштадыңар, Анан баштадык, ооба. Карап, текшерип бүт барын, Анан кийин баштадык. Ага чейин бул бизге кереги деле жок болчу да. Бизден талаш баштагандан кийин ала жок, өзүбүздү защита кылыш үчүн анан ушуну изилдеп баштадык да. Профессия боюнча кимсиз? Мен өзү бухгалтермин. Бухгалтерсиз. Бухгалтер болуп иштегем, но мен азыр данный момент пенсионеркамын да. Бияка карап силер юрист деп атпаймынбы? Жок, пенсионерка. Так, окей, баштайлы кандай. Кандай документтерди биринчиден мага көрсөтүп бересиз? Биринчиден госакт, красная книга же зеленая книга? Зеленый книга. Зеленый книга. Ал жерде эмеге свидетельство боюнча 54-жылга чейин берилген. 2054-жылга чейин берилген да, 49 жылга деп. Но ал 49 жыл эмес, 53 жылга берилген да. Бул жерде биздин Орунтаевдин эмеси бар. Когда мэрияда зам болуп иштеп турганда эмеси бар да, бизге келген каты бар. Ошо кат боюнча 2001-жылы Султанов Бактыбек Жармаматович деген киши алган экен. Анан 2054-жылга чейин Нуржанат компаниясына берилип атат да. Бул жерден ортодон улам сайын ар кайсы кишилерге сатылып отуруп, анан кийин Нуржанат компаниясына 38 жыл калган да. Ошондо 54-төн 2001-жылда алганда там 53 жыл калып атат да, 49 жыл эмес, 53 жыл калып атат да. Бул жер боюнча нарушение. Еще бул жерде эме легкий конструкцияга берилген да бул участок. Но архитектуранын план проектisi боюнча торговый центр туруш керек болчу да. Но жердин ээси мэрия болуп аткандан кийин, жер легкий конструкция болуп аткандан кийин ал жерге легкий конструкция курулуш керек болчу или назначениесин өзгөртүш керек болчу да. Назначениесин өзгөртүлгөн эмес, назначениесин булар капитальный строительствону баштап уже куруп 2 жыл болгондон кийин 2018-жылы 4-июлда комиссия чечим чыгарыптыр, жана легкий конструкция деген, облегченных конструкциях деген жерин алганда, жок кылганда под бизнес и торговый центр деген эле сөздү калтырган. А так, но жерде бул мэрия менен эменин договору бар, договор аренды земельного отношения. Ошол жерде, но жерде пункту бар экен. Арендодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае использования земли не по целевому назначению. А целевое назначение легкая конструкция. Так, читаем. Здесь, значит, написано договор аренды земельного участка с 25 февраля 2016 года с дополнительным соглашением по 16 августа 2018, от 16 августа 2018 года до 3 августа 2054 года. Но вот здесь написано, кому принадлежит, да? Общество с ограниченной ответственностью арабской инвестиционной компании, те же лица Нурджанат ЛДТ. И вот здесь вот под назначение, под бизнес и торговый центр. Ошентип ал жерде ошентип жазылып атат. А бул жерде башкача жазылып атат. Бул жерде эми буну эмне деп айтса болот? Бу жерде значит коррупция бар да. А почему эме да? Почему биякта башканы берип атат ответти, а тиякта башкача жазылып атат да? Бул мынакей ошо кезде вице-мэр болчу Орунтаевдин берип аткан катынын негизинде жүрүп атат да мына кагазда. Так, я так думаю, что, смотрите, назначение, мы не будем туда лезть, как они поменяли, за сколько они поменяли, но по факту, если на самой книжке написано назначение под бизнес и там торговый центр, значит, это конечный этот результат, да? Что там было до, вас это уже особо как-то... Что там, пусть там у каждого своя карма. Жок, ошону 2018-жылы оңдотпой, 2018. Смотрите, азыр карасаңар алда эмеде свидетельствону. Азыр мынакей, смотрите. 2016-жылы берип атат, а мына жер 18-жылы. Кийинкиси 18-жылы болуп атат. А 18-жылда под бизнес и торговый центр болуп атат. Бул 2 жыл тең берде жазылып атат да.
ага чейин под легких конструкция болчу да. Ну, до этого было. Да. А потом-то они поменяли, вот о Да, чем говорю. поменяли, но ошо кезде булар нарушение кылып аткандан кийин, но договордун негизинде булар билип атат да, что ал жерге капитальный строительство курулуп атканын билип атат да. Анан назначениясын өзгөртпөгөндөн кийин булар односторонним порядке эле жерди алып койсо болот болчу да, мисалычы мэрия алып койсо болот болчу да. Мынакей 2016 жылы 20 сентябрда булар ОКС мэрии города Бишкекте келип жазып кетип атат. Установить информационный баннер с указанием срока производства работ дейт. Ал жерде бир дагы баннер илинген эмес. Мисалы, если хорошо торговый центр деп билип койсо, анда ал жерден бир дагы киши келип үй алмак эмес да. Сухраджи, вот здесь вы правильно говорите, да, смотрите, по поводу того, что там назначение, я все равно говорю к тому, что конечный документ это вот то, что было написано в зеленой книге, что под бизнес. Вот этот момент нужно смотреть. То, что вы сейчас говорите, то есть два момента. В первый момент, если бы вы, как вот дольщик будущий, которых хотят купить, если бы вы разбирались в документах, вот эта фраза целевое назначение, вам бы уже был бы сигналом, что там что-то не то, не надо покупать как апартаменты, как квартиры. Прочитав только вот одну строчку, вы бы уже имели эту информацию. Следующий момент, то, что всех мы просим, а некоторые там заставляют, да, строительные компании, чтобы у них висели баннера. Для чего это нужно? Для нас, обычных потребителей. Если бы там написано было бы торговый центр и под бизнес, то мы бы туда бы не подходили бы. Да. Правильно? Да. И этого не было. И вот такие маленькие вещи мы с вами не поднимаем вопрос, а потом попадаем в такую ситуацию. Вот это все складывается в большой, огромный пазл. Вот мы собираем так по частям огромную картину. Вот сейчас мы уже видим, что вот здесь вот было нарушение, о котором, возможно, умышленно, может быть, неумышленно скрыли. Это дополнение, да, вот эта часть, что они не показали людям, что здесь будет строиться, то есть, что здесь будет строиться торговый центр. Людям говорили, что там будет квартира, а никто об этом не узнал. Это если бы люди бы вешали бы туда баннера, то было бы немного полегче с этим. Так, Зухраджи, вот все. Вот эти вот, как Шерлок Холмс, вот это все начали изучать, там в цифры смотреть, там для чего, что вы хотите? Анткени бул жерде 3 миллион 17 миң кирди деп атпайбы? Но ал акча кирген эмес да. Ал жерге Талипованы алып келгенден кийин Талипованы защита кылбайм, конечно. Ошентсең эле өзүңдүкүн айтып атсаң эле как будто Талипованы защита кылып аткандай болуп калат экенсиң да. Анан биздин акчабыз ошол үйгө кирген да. Бирөөдүкү кирпич менен кирген, бирөөдүкү шыбак менен кирген, бирөөдүкү кафель менен кирген. Мисалы меники айнек менен кирген. Как это? Биринчи этаждан 4-чү этажга чейин мен субподрядчиктен алгам. Мен азыр мынакей могу жерде договорун көрсөтүп берем. Мынакей договордо жазылып турат, эме дейт. Установка алюминиевых витражей и дверей алюминиевых деп жазылып турат. Это кто с кем? Это подрядчик с... Бул Кварталстрой. Талипованыкы өзү Кварталстрой да. Анан Кварталстрой келип туруп Мурас Меганы сатып алган да, 90% долясын. А так Талипова өзүнүн эмеси, фирмасы Кварталстрой аныкы. И плюс Мурас Меганы сатып алды. А бизге сатып атканда ал Нуржанат компаниясынын полностью 100% долясы менен сатып алам деген экен да. Сатып алам деп туруп, алар менен договорлор бар. Түзүлгөн договорлор бар да. Мен просто могу жерде 2-3 эле эмесин алып келдим. Ошол элдерге сатып атканда Талипова ошоларды көрсөткөн экен да. Мынакей менин соглашением бар Нуржанат компаниясы менен. 6 миллион долларга сатып алам деп экөө договор түзүшкөн экен да. Анан видимо тиги кээ бир эми сотторго барып калган жерлерде ал жерден адвокаты айтты эме депчи, толук төлөгөн эмес да Талипова депчи. Эми ал эки фирманын экөөнүн иши да. Алар экөө бири-бири менен өзлөрү эсептешип алыш керек эле да. Орто жолдон элди кыйнабайчы. Ошол Нуржанат компаниясы Талиповадан акчаны өзлөрү алып алса болмок да. Элди кууп чыкпай. Видимо аларга оңойраак болду окшойт. Элди кууп чыкпай, Талипованы да отургузуп атат. Алар да арыз жазып атат айткандай, биз 6 миллионго кидать этип кетти деп. Биз дагы жазып атабыз да Талиповага. Да, хорошо. Вот это все вы показали, что там какие-то непонятные действия были со стороны вот Сулаймана, Нуржан, а потом вот Мурат Казыев, который был бывшим директором подрядных работ, он ушел, передал свои обязанности Талиповой, потом Талипова начала. Вы у кого купили?
Мен ошондо субподрядчиктен алгам, эме деген Сүйөркулов Куган деген баладан алгам да, ал мынакей айнек эшиктерди коюп атат. Биринчи этаждан 4 этажга чейин эшик айнектерди коюп атат да. Жанагындай витражды чоң айнектерди коюп атат. Анан мен ал баладан алып атам. Анан азыр данный момент бизди чыгаргандан кийин мен айтып атам, могу жерде бизге эмени жазып атат да, баардыгын 1-апрелге чейин бошотуп койгула. Өзүңөрдүн эмне киргизсеңер ошоңорду алып кеткиле деп атат да. Анан мен айтып атам, анда мен тиги 1-этаждан 4-этажга чейин коюлган жанагы чоң айнектердики получается меники. Анткени менин акчама коюлган ал айнектер. Анда мен аларды да снимать этип алып кете берейинби десем, жок, аны алып кете албайсыңар, ал деген Нуржанат компаниясына тиешелүү айнектер дейт да. Могу жерде акт выполненных работ да, бул 3 миллион 17 миң салдык деген эмесинде, выполнениясында берде 1-этаждан 4-этаж боюнча айнектер жок. Бул жерде айнектер 5-этаждан 9-этажга чейин эле пластиковый окна и двери балконный деп турат. А 1-этаждан 4-этажга чейин жок. Ошондо мен получается айнектерди мен койгон болуп атам, жана субподрядчик аркылуу мен койгон болуп атам, ал меники да, мен алып кетишим керек да ал айнектерди. Так, я немного объясню, что Зухрайджи говорит. Смотрите, ребят, вот это вот вся вещь для того, чтобы показать, что я купила, деньги отдала, вот есть договор, вот есть квитанция, 4 миллиона, да, 4 миллиона 600 вы отдали, квартал строй, расписывается Талипова, вы получаете участие долевого строительства торгового дома с апартаментами, и вы берете у Талиповой, и она вот тут обещает там 70 квадратных метров, выполнение цементно-печатной стяжки под пол, выполнение отделочной работы, установка наружных оконных блоков, установка дверей, радиаторы, электропакеты, система отопления, природный газ и счетчика газа, холодное и горячее водоснабжение, центральной канализации, система телекоммуникации, аксессуары электрических приборов, малярные облицовочные работы, установка чистых полов. Ламинат здесь пишет. Так, теперь смотрите, вот здесь я момент хотел сказать, что вот этот договор подтверждает, что вы взяли у Талиповой, а далее передали деньги. Вот здесь вот чек пишется. Но Талипова, получается, отдала деньги туда окнами. То есть за окна ей дали квадратные метры. Эти квадратные метры вы купили у Талиповой, да? Единственный момент... Койгон балдардан алып атам да, эмеге субподрядчиктерден алып атам. Ага квартира мен берип атат, а мен квартира үчүн акчасын берип атам да тигилерге, субподрядчиктерге. Ошондо айнекти, получается, бул Талипова мага прямой жазып берип аткандан кийин айнекти мен койгон болуп атам да. Эми ошол айнектерди снимать этип алып кетишим керек да. Или мага ошол айнектердин акчасы үчүн менин акчамды возврат кылып бериш керек да, Нуржанат компаниясы. Вот здесь вот написали вот такое письмо у входа, да. Гражданам, ранее проживающие самовольно, без окон в нежилых помещениях, принадлежит Нуржанат. Необходимо в кратчайшие сроки вынести личное имущество, вещи, мебель, посуду, строительные материалы и другое. Выходные и межкомнатные двери не относятся к собственности Нуржанат до 1 апреля 2024 года. И сейчас вот это все нужно было нам рассказать и показать, что здесь есть некие несостыковки. Единственное, сейчас, я как понимаю, ваша просьба, верните, пожалуйста, деньги, которые мы отдали Талиповой. А Талипова сейчас где сама? Сидит, да? Да, сижу. Окей, она сидит. Понятное дело, что деньги Талипова навряд ли у нее сейчас это есть в кармане. Но здесь, почему мы вот это хотели показать? Строительные материалы. То есть, получается, Талипова поставила какое-то количество окон, и за эти окна отдали вот эту квартиру. Зухрайджи говорит: окей, квадратуру забирайте, тогда мои материалы верните. Такая история. Но тут момент один. Как доказать, что это ваш материал? Берде мынакей Сүйөркуловдун эмеси бар. А это вот этот документ у вас есть? Да. Ну, буну тиги азыр Ленинский РОВДда кармалып аткан экен, бул Сүйөркулов Кубан деген. Тоже ошо биздей болгон эмелер заявление жазып коюптур да. Биз ошондо бир 3-4 кишибиз да. Эме айнек койгон бул жерде 4 этаж да, чоң да, чоң эле сумма да. Анан алар жазып койгон экен, ошонун негизинде ал камалып СИЗОдо отурат экен азырчы. Но ал эме берип аттыр, показания берип аттыр. Мен ушул элдерге
ошо айнек койгом, ошон үчүн квартира алгам, квартираны бергем аларга, акчасын мен ал кишилерден алгам деп показания берип атыптыр ал. Что хочется вообще сказать? Я как понимаю, вот такая ситуация произошла в 2024 году, в 21 веке. Ребят, мы с вами живем, да, в такое время, где тебя могут условно вытурить с места жительства, где ты живешь, там 2 года. Вы там 2 года, да, примерно жили. Окей, хорошо. Понятное дело, что есть некоторые нюансы, которые мы, как обычные потребители, не увидели, не изучили документы. Если бы мы изучили документы, взяли бы юристов, вот этого всего бы не было. Ну окей, все в жизни бывает. Мы с вами не идеальны. Бывает, где-то мы ошибаемся. Сейчас есть определенная ошибка людей, которые купили в хорошей локации по там, вкусной цене, да. Цена вот здесь вот была, здесь написано $700 за квадратный метр. Скажите, да, там в 7-м микрорайоне за такую сумму, я думаю, купить, я думаю, не грех. Здесь вот написано было сейчас за квадратный метр. Вот $787, но здесь говорилось, что вот будет установка чистых полов ламинат. То есть, если говорится о ламинате, значит стенки тоже будут готовы, по идее. И это говорится о том, что какой-то минимальный там ремонт будет. Окей, хорошо. Вы покупаете там, и происходит вот такая ситуация. Что делать в этой ситуации? Государство говорит, вы нарушители. Окей. Мы, получается, потребители, отвечаем за то, что мы делаем. А государство говорит, вы сами виноваты. Хорошо, ладно, там, окей. Там сами разбирайтесь, кто там выше виноват. Выход. Какой вы выход предлагаете с этой ситуацией? Понятное дело, что Талипова деньги не вернет. Я раньше обращался к строительным компаниям, да, которые могут чем-то посодействовать, хотя бы там понимать адекватность, что людей умных становится все больше и больше, да, и как-то на них повлиять, на то, что люди могут не приходить к ним, да, и не покупать у вас квадратные метры. Но здесь ситуация немного иная. Строительные компании, как, подрядчиков как таковой уже нету. Повлиять на них, уже невозможно. Кто там выше сидит и принимает решения, и, ребят, я не знаю, там вы сами разбирайтесь, кто там у вас главный. Решить определенные моменты, где человек сам приходит и говорит, вот документы есть у меня, ребят, пожалуйста, посмотрите, вот чеки я отдавал, берите подтверждение, и дает вам решение. Не вот это, что там вы виноваты, там вы плохие, туда-сюда. Дает конкретное вам решение, говорит, окей, раз я у подрядчика взяла, а подрядчик взял квадратный метр за свою работу, давайте я заберу свою работу. Есть вот такое предложение конкретное вам, а кто там из вас будет решать, пожалуйста, решите. Если решите, то, я думаю, безумно будут рады люди, которые живут в Бишкеке, и что у нас есть какой-то вообще... Я не понимаю, как это объяснить, что это у нас происходит сейчас, и мы, обычные жители, говорим, как вам можно решить вот эти моменты. Я думаю, было бы прекрасно. Понятное дело, что у вас там много работы, дел, вот вам решение конкретно. Один человек, одна семья, всей проблемной, да, вот можно решить и потихоньку дальше разбираться и помогать. Так что вот обращение ко всем, кто решает эту проблему, услышьте, поймите, сделайте, а если нет, то грош вам цена, что вы там сидите, время придет, и вы тоже уйдете. Было бы хорошо, чтобы вы после себя оставили какой-то приятный след, хотя бы одной семьи. Вот, это мое личное обращение, Зухрадже, ваше обращение тем, кто может повлиять на эту ситуацию. Мен деле ошо эмеге суранч эле болуп калат го, ошо суранып кетейин. Бул жерде элдер да ыйлабасын. Тиги ал биздин киргизген акчаларыбыз ошол жерде үйдө турат да. Анан Талипованы каматып койдук, Талиповадан алып алгыла деген Нуржанат компаниясын бизге ушундай мамиле кылып атат. Ага биз өзүбүз деле арыз жазганбыз, адан эч нерсе ала албайбыз, ада акча жок. Ал биздин акчабызды ошол үйгө киргизген да. Анан ушу элди ыйлатпай 80 үй бүлөнү бул Нуржанат компаниясы эле чечип кое турган нерсе да бунучу. Даже тиги башка жактарга барып деле кереги жок да. Нуржанат компаниясы бир круглый столго келип кандай кылып чече алат, ошону элди сыздатпай жашынака кылып чечишсек жакшы болот эле да. Приютта жатат да, мендей болгон эле бабушка да. Ал бабушка 30 жыл, 20 жыл Россияда жүрдүм дейт, 10 жыл Турцияда жүрдүм дейт, 30 жыл иштеп келиптир да. Анан ошол чогултуп келген акчасына мен билген эмесмин дейт, биякта Кыргызстан закондору кандай эмне экенинчи.
тытынып иштеп жүрүп келип, анан кийин ошол жерден үй сатылат экен десе жакшынакай жерде экен деп эле эчтекени ойлобой эле тиги даже мынтип кагаздарды караганда эмесин акчасын берип коюп эле кетип калгам дейт да. Анан ал деле азыр бабушкада, азыр барып Турцияга барып да иштей албайт, Россияга да барып иштей албайт. Анан, например, кыйын эле, жалко да. Бир эле ал эмес, вообще эле көп эле. Мынакей азыр бизде мигрант болуп жүрөт азыр. Мен өзүм балам да мигрант азыр. Бирөөдүн аялы мигрант, бирөөдүн жанагы азыр кечинде бара турган болсоңор сүйүндүн күйөөсү мигрант, тоже Англияда жүрүп атат, бир жакта жүрүп атат. Ушундайлар көп да бизде. До сих пор кредит алып алып, кредиттеринен кутула электер көп али. Кредиттерин бере электер көп да. Анан ошон үчүн элге деле бул бор ачып кичине эме кылып койсо болмок да. Азыркы кылып аткан иштери туура маселе болуп атат, конечно, но бир круглый столго келеби деген, если макул болсо, круглый столго келсе жакшы болот. Эми өз үйүнөн чыгарылган адамдар азыр кандай шартта жашап жатканын көрсөтөлү. Балдар үйүнөн бир коттедж бөлүнүп берилген. Ал жакта азыр 8 үй бүлө чүрпөлөрү менен күн көрүшүүдө. Так, это детский приют, да? Да. Это, получается, дети, которые без родителей здесь, да? Сот защитадагы балдар да. Мгм. Могу 2 домду бизге бошотуп берген. Анан Вот эти 2 дома, да? Кайра кийин бир эле жумага берген болчу деп балдар стиякта кысылып кыйналып атат деп кайра бул домду алышты. Азыр бул домду алдык да ошондо. Бул жерде кечинде бара турган жери жок. Кээде баягында айткандай 8-9 семья болуп кетебиз. Бул жер тамак жасатпайт, могу. Тамак жасаганга вообще мүмкүн эмес. Могул жерде камерасы бар. Кирип алсаң келет. Отопление өчкөндөн бери суук. Бул жакта 4 семья болуп кетет кечинде. Могул жерден бери жатышат. Азыр күндүз баары эле кетип, анан кечинде толуп кетебиз да бүт эле. Мында кадыр түнгө аякпай канча-мынчалар тууган ургуна кеткендер бар. Мен да балдарымды ошол сиңдимдин алып кеттим эле кадыр түнгө депчи. Азыр эч ким жок бuyakta. Азыр кечинде толуп кетет. Видеолорубуз деле бар. Кечинде вообще могул жерден бери жатышат кечиндечи. Эптеп эле бара турган жери жоктур таң атыкча. Бул жакка жашайт 2 баласы менен. Бул жакта азыр световоскресенье кетип калат да. Бул жакта мен жашайм 4 балам менен. Ошо бир эже бир баласы менен жашайт 5 класс. И бул жанагы кыз жашайт. Салам 4. Ошо багыз жашайбыз. Бuyakta 5 киши, бuyakta 6 Бул жер киши. 3 семьяда мындай жашайт. Мен 4 балам менен жана бир бойдок кыз, анан жана бир эже бар, бир баласы менен. Сиз каякта жатасыз? Мен могул жерде жатам. А балдар? 2 бала буяка жатат, бир балам буяка жатат. Кээде жетишпей калганда тиги эже могул жерге жатат. Эптеп эле таң атырабыз да. Эме каякта? Эмечи? Өткөндө отопление болуп, одеялдар жагып, курткачаны эле кышкы кийим менен моуну салат дагы, кышкы кийим менен курткачаны эле жата беребиз, батпай калганда. Төшөктөрдү салып, курткачаны эле жатып турабыз. Ошо тамак эң эле кыйналганыбыз азыр бизге тамак болуп атат да. Себеби бу жерде тамак жасай албайсың, анан балдарыбыз менен көчөгө чыгып 3 маал тамактанып келиш эле акча эле баары ошол жака кетип атат. Эң эле чоң эме ошол болот. Аме, вопрос, почему именно вот ваши семьям решили помочь из всех остальных? Бизде баягы аким чыга келгенде биз чыкпайбыз дегенбиз да, кана соттун чечими бар, чыкпайбыз деп такыр болгондо анан баягы биринчи күнү түнкү саат 4-тө чыктык. Теги милициялар такылдатып такыр койбоду да, балдар корктуп алып, эшеле эшикти токтобой такылдатып беришти. Акыры ачканга айла жок ачыш керек болду. Но ачканыбызда милициялар биз сүрүп кетти да, свет жок да, өчүрүп салган. Сүрүп алып түшүп кетти. Теги балдар коркот, кирбегиле деп эшикти жаптырып салдык, балдар коркот деп. Анан ошо ойдон бизди киргизбей подъездде бир 2 саат жүрдүк. Балдарыбызга кире элсек жок депчи, киргизбей койду. Анан ошондо аким келди мага. Анан кийин чыккыла, анан мен каяка барам дедим балдарыма. Азыр мени чыгарсаңар, могу бир эшикте туруп, ошо 4 балам карап, ушул жерде тура берем, тоңуп өлүп берем эмне дедим да. Мен каяка барам мен азыр. Азыр туугандар үйүнгө деле батпайсың да, бир жака барсаң, конокко барсаң кеткенге шашасың. Анан жок, жалда үй бар. Силерге үй даярдадык, көп балаларга ошол жака барыңыздар деди. Анан макулдуп ишенip келсек, ушундай жер экен, ошол ойдон ошол жерде калып кеттик. Получается, вот кто остался в конце, да, вот только им дали. Акыркы күнү 3-чү күнү чыккандар алар эме болот. Биз биринчи күнү чыккандарбыз. Биринчи күнү, мисалы, 1 марттын эртемен 8-де сууну светти өчүрдү. А биз ошол эле күнү уже 2-сине өткөнгө таңкы 4-тө чыктык да. Ошол таңкы 4-кө чейин күрөшүп, балдарыбыз үйүшүп, ачка калган үчүн чыктык айла жок. И вот кто вот
первого на второе вышел, сюда привели, а остальные, которые позже вышли. Эч кимге эч нерсе эме кылган жок. Бир семьяга берди, анын күйөөсү да аялы да жетим болгон үчүн аларга тоже бир дом берди. Ал домду көрсөңөр да ыйлайсыңар. Вообще эски брошенный дом, коммунальный услугалары 100 000, 60 000 экен өзүңөр төлөп койгула деп атыптыр. Силер бекер жашап атасыңар го, төлөп койгула деп. Алар бир айдан бери акимиятка, мэрияга чуркап жүрөт. Могулар ким төлөйт деп. Ремонт ужас. Алар бир сыйра бир 20 000, 30 000 кетирип ремонттошту. Сантехникасы суулар агып, целый домду өчүрүп, додамком урушуштуп эме болуп оңдоп атышат да алар. Дагы бир аял бар, 4 баласы бар, бир баласы инвалид болгон үчүн ага дагы бир жерден ушта эски домдон тоже сентябрга чейин деп ага да 4 комната үй берген. Анан калган эч ким келген жок. Калган ошо 4 семьяга деп бул жака бөлгөн. Бул жака башында бара турган жери жок, 8-9 семья. Кээде эле 8-9 семья болуп кетебиз, кээде 5 семья болуп калабыз, кээде 4 семья болуп калабыз. Келгендер кирбе деп элеп алган жокпуз да, ким бара турган жери жокпуз, келип батырып жашап атабыз. Мага берди эле сен кет деп эч кимди кубалап аткан жокпуз да. Ким эмеси жок, баары келип атат. Так, понятно. А вот где вы кушаете, то есть готовите? Эч жерде только Не, столовая бар го биякта. столовый сыртка, ошо могул жакта, жал жакта, могу Тыналивада, могул жактардан тамактанып келип атабыз балдар зия. Магазиндерде алыс экен, монтип көтөрүп келип жейбиз, анан же болбосо чыгып жеп келип атабыз. Орозодо эртең саарлыкта жөн эле моундай эмелер жеп атабыз да. Шарт жок да. Даже тияк биякта жүрүп балдар ушул жерде калат, камалып, биз таң атпай прокуратурага, ровдо бүт эмелерге барабыз. Оозубуз деле үйгө келчек 8-9 болуп кетти, ачылбай эле көчөдөн суу ичип алып 9-10 келебиз үйгө. Кээде 12-1 келебиз. Ошентип бүт бардык жерге барып бир айдан бери көчөдө эле жүрөбүз кечишке. Балдарыбыз ушул жерде эле отурат камалып эле. Эгер сиздерде өз үйүнөн куулган адамдарга көмөк көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгүңөр болсо, жабырлануучулардын биринин М-банкынын номурун калтырабыз. Акча которуп жардам берсеңиздер дагы болот. Алардын арасында финансылык жактан абдан кыйналып жаткандар, жалаякка муктаж наристелер бар. Акчалай же азык-түлүк, гигиеналык каражаттар менен жардам көрсөтүүнү каалагандар жалдагы Курчатов 70 дареги боюнча барсаңар болот. Биздин каналга катталыңыздар. Биз кыймылсыз мүлктү сатып алууда эмнеге өзгөчө көңүл буруу керек экенин көшөгө артында жашырылган көйгөйлөрдү таап чыгып көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар.